Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биздин маектөрдүн экинчи коногу ушул укук тармагына атайын багыттап арнап ушул мурдагы баш прокурор Элмирза Сатыбалдиев агайыбызды чакырдык эле. Агай, сизди биз атай ушул укук тармагындагы биздин маектерибизди баштап берсин деп чакырганыбыздын себеби бул жөнөкөй эмес. Себеби сиз укуктун оң жагындагы, терс жагындагы көргөн киши. Сиз өзүңүз айткандай кылмышкерминби, кылмышкер эмесминби, же болбосо кандай деген бир баягы эки тарабын тең көргөн адамсыз да. Ошондуктан ушул калыс болсун деген жагдайда ушул ырым кылып сизди атай чакырып атабыз. Алгачкы ушул укук тармагындагы сурообузду узата берели. Мына жакында эле ушул генерал Абдыбек Суталинов боштондукка чыкты. А киши бир топ ден соолугун жоготуп чыкты. Ушу айтсаңыз, деги эле ушул укук тармагында иштеген кызматкерлерде ушул тилектештик деген кандай, ушул атаандаштык деген кандай, ушунун орду Абдыбек Суталиновго келгенде ички иштер деги эле укук коргоо жаатындагы ушул ардагер кызматкерлердин арасында кандай? Ушундан баштайлычы биринчи. Саламатсыңар, рахмат чоң чакырганыңыздар үчүн. Эми шыр эле суроо өттүңүз, мен деле ушул жооп берейин. Биринчиден тиги Мурат Абдыбеков жөнүндө айтып атпайсызбы? Ал киши чыкты, өзүңүздөргө белгилүү, коомго белгилүү болгондой, мыйзамдуулук, мамлекетте гумандуулук ошол кишини чыгаруу менен бир аз жеңди окшойт. Биз баардыгыбыз чечимге ынандык, чечим менен аябай кубандык. Азыркы күндөрү үйүндө эс алып атат. Ал киши жашагысы келет. Оорусу чындыгында дарты аябай күчтүү. Бирок мен терең ишенем, ал кишинин эрки дагы күчтүү, ал жеңип чыгат. Эми укук коргоо органында иштөө тартиби, туура айттым, тилектештик дагы болуш керек. Атаандаштык дагы болуш керек. Атаандаштык болбойын, өсүү болбойт. Ар бир кесиптин атаандашы менен өсөт, атаандашуу менен. Тилектештик деген бул, мен ойлойм, сөзсүз болуш керек. Кесиптик деген сөзсүз болуш керек. Бириңи бириң ар дайым коргоп жүрүшүң керек. Анан кийин да кесиптен кесип жогорулагандан кийин бул тилектештик саналаштыкка, достукка айланат, сөзсүз түрдө болот. Ансыз укук коргоо тарабында эмес, бүт жерде, жумушта, жашоодо тилектештик, атаандаштык болбойын алдыга жылбайбыз. Биз эми баягы каалоо тилек жай сөздү кичине арткараак кылалы дедик. Ошол себептен биринчи укук тармагында сүйлөшүп алалы. Анан ушул экинчиси кадимки килем менен учуп кеткен Азиз Батукаевдин окуясы азыр канча жылдан кийин ушул козголуп, керек болсо Шамил Атахановдон бери мына ушу камакта отурат. Ушул окуяга мурдагы баш прокурор катары, укук тармагында чоң адис катары кандай баам салдыңыз? Ушул Атахановдун алгачкы күнөө кармалышы, анан ага карата ички иштер министрлигинин жообу, мунун баары баягы укуктук бир башаламандыкты сизге байкатпай элеби? Эми бул нерсеге бир гана юристтер гана эмес, жалпы коом ошол чыгып кеткен күндөн баштап эле көз салып баамдап отурса керек. Анын ичинде мен дагы баамдап отурам. Дал ушул мына азыр биринчи берген сурооң менен, Суталиновдун бошотулушу менен ушул тиги кишинин бошотулушу бир аз элдерге, коомчулукка салыштырууну жана ошондон бир жыйынтык чыгарууну өзүнөн өзү жагдай түзүп койду да. Ошондуктан эми мен кесипкөй катары, юрист катары мен ал жерде ким кандай чыгарганына токтолуп айтып кетсем мага туура эмес болуп калат. Себеп дегенде мен жумушта жок кишимин. Эгерде мен азыр айтып, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дей баштасам дагы менин сөзүмө мага дагы ишенип, мени дагы сыйлап жүргөн кесипкөй укук органдары иштегендер барды. Алар курал катары колдонуп алышы мүмкүн. Бирок бул баягы ак жип менен сызылгандай эле көрүнүп турат. Бул
ошол Азиз Батукаевдин ошол күндөгү мамлекеттен ушундай жагдайда чыгып кетишин мен буга чейинки интервьюлөрүмдө айтканмын. Бул мамлекетке болгон, мамлекеттин кылмыш саясатына болгон бир чоң чыккынчылык. Айрыкча ушундай тармакта иштеп жүргөн мына биздин ички органдарындагы, ички иштер органдарында дагы баягы ыкчам жүргөн жигиттер, опер кызматкерлерине мунун бетине шапалак менен чапкандай болду деп ойлойм. Бул аябай терс көрүнүш болду. Ал болгон учурда баардыгы актанышты, бирок коом билгендей, эл күткөндөй бунун баары акыры бүтмөк, акыры тергөө менен бүтмөк, акыры сот менен бүтмөк. Бул качандыр бир көтөрүлгөн маселе. Анан бул жерде сиз Шамил Атахановдун атын айтып калдыңыз окшойт. Мен мындай айтат элем, ал киши туура бирөөлөр айтат, ички иштер министри болуп иштеди дейт, улуттук коопсуздук кызматынын башкармасы болду дейт. Андан кийин биздин кыргыз өкмөтүнүн премьердин деп коелу, башбаканын орун басары болду. Мен мындай окубай, изилдебей туруп айтат элем, бизде биринчи жетекчилер ар дайым өздөрүнүн орун басарларына, же болбосо бөлүм башчыларына төңкөй калып, арта коюп, кутулуп кетмей адатка таап алдык. Шамил Атахановдуку ал маалда менин билишимче ал ошо вице-премьер болчу. Бирок ооба, биз кандай десек дагы вице-премьер деген Кыргызстанда, кыргыздын саясатында кандай роль аткарарын билебиз. Бизде бир башчы болот, аны баарды угуш керек, анын каалоосу болуш керек. Анан эми тергөө органдары мен ойлойм, мындай кесипкөйлүк менен тергеп жыйынтыгына чыгарар деген үмүт бар бизде дагы. Дагы эле үмүт кылат экенбиз да. Анан өзүңүзгө белгилүү ушул акыркы күндөрү айрыкча ушул жетекчиси шайлана элек ушул улуттук коопсуздук кызматынын темасы күндүн алдыңкы темаларына айланып атат. Себеби мына жакында эле тегерек стол болуп өттү. Улуттук коопсуздук кызматы реформалоого муктаж деп жарандык активисттер чыгып атат. Ошол эле кезде жанагы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүчү бөлүмдү ал жактан алыш керек деп атат. Анан кийин ушул укук тармагынын адиси катары айтсаңыз, кандай болуш керек? Эми мен мындай деп түшүнөм. Баягы 2010-жылы төңкөрүш болбодубу? Бирөөлөр революция деди. Мен терминим боюнча төңкөрүш болду. Ал төңкөрүштөн кийин бийликке келгендер мыйзамсыз келип алып, эрежесиз келип алып, анан өздөрүнүн бийлигин сактоо үчүн эмне гана кылышпады. Ошонун ичинде, ошонун арасында ушул сиз айткан атайын кызмат, бул улуттук коопсуздук кызматы дагы бир аз ошол баягы 2010-жылы бийликке келишип, өз бийлигин сактайм дегендердин мындай бир аз немес курманы болуп калды да, ушул коопсуздук кызматы. Туура жетекчи жок отурат. Мен ойлойт элем, ал жерге сөзсүз реформа болуш керек. Ал жерге сөзсүз кесипкөй адам иштеш керек. Бирок мыйзам, биздин баш мыйзам Конституция жол берет, эми саясий кызмат болгондон кийин саясатчы дагы отургангач, бирок кандай саясатчы отуруш керек? Эми аны чече турган бир эле киши, биздин президентибиздин укугу, кимди дайындайт, кимди коет. Башка сөз, ичиндеги реформа кандай жүрүш керек, же болбосо атайын кызмат эмне жумуш менен алектениш керек депчи. Атайын кызматтын эки эле бир жакшынакай багыты болуш керек. Ал баягы чалгындоо жана контр чалгындоо деген. Анан кийин баягы коррупцияга каршы күрөш кызматын киргизип алышпадыбы? Мен аны башында эле ошо киргизгенден бери эле айтып жүрөм, бул туура эмес, ал чыгыш керек, ал атайын кызматка тиешеси жок эле орган. Эгерде ал коррупцияга каршы кызматы улуттук коопсуздук кызматында болсо, анда улуттук коопсуздук кызматын жоюп туруп, анда ошол коррупцияга каршы кызматты чоңураак, бийигирээк орунга коюш керек. Андай болбойт. Себеп дегенде атайын кызмат керек. Мен ар дайым айтам, атайын кызмат бар, мамлекет бар. Бирок өзүнүн туура функциясын аткарып атабы, же туура эмес функциясын аткарып атабы, бул
башка сөз, бирок мамлекетке атайын кызмат керек, бирок момундай акыбалында эмес. Башкачараак өзгөрүш керек. Анын ичинен кереги жок башкармалыктарды чыгарыш керек. Чыгарып туруп таза, мурдагыдай атайын кызмат, улуттук коопсуздук кызматы дейбиз. Биздин улутту, мамлекетти сактоого багытталган жумуштарды жүргүзүш керек. Бирөөнүн аркасынан жүрүп, барайын бул коррупция неме же бул тиги деп тергей турган, же изилдей турган башка органдар көп. Ушул улуттук коопсуздук кызматына келгенде эле баягы суроо көбөйүп калат экен да, өзүңүз айткандай ушулар өзүнүн функциясынан баягы четтеп кетип атат деп атпайбызбы? Анан эми акыркы суроолордон көбүрөөк көтөрүлүп чыккандан мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы, тактап айтканда Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камакка алынышы, күтүүсүз жерден 5 жылга соттолушу дегендей окуя дагы болду. Анан ушуга кандай баа бересиз? Бул кишинин үстүнө ушу сот чечиминин чыгышы күтүүсүз түрдө, анан кийин ага карата нааразылыктар, сиз ушул укуктук жагын айтсаңыз, бул кандай болуп калды? Мындайда сөзсүз ал сиз айтып аткан инсан ал аскер кызматкери, Аскер кызматкери бул мамлекет тарабынан корголуш керек ар дайым. Эгерде аша чагып, болбогон, өзүнө жарашпаган саясатка кийлигишпесе. Ар биринин өзүнүн жолу бар. Эгерде жан сакчы болсоң, ошо жанды сакташ керек. Ал бала жигит тиги СГОдо иштеп келген да. Азыр иштейт экен билбейм. Эми ал отурулган боюнча кылмыш ишин окубайын, бир нерсени айтыш кыйын. Бирок бизге жалпы маалымат кызматында чыккан маалыматтарга караганда, батирлерди туура эмес бөлүштүрүп койгон деген жагдайды коюп атышат. Эми батирлерди туура эмес бөлүштүрүп койгон болсо, ал далилденген болсо, бул сөзсүз бул кылмыш. Bunun için жооп бериш керек. Малында батирди туура эмес бөлүштүрүп койгон деп генералдар дагы жоопко тартылган. Эми башка суроого өтөлү. Ушул коррупцияга күрөш мамлекетте ушул президент баш болуп кепилдигин берип, коррупцияга күрөштүн артында мен турам, мен кепилдик берем деп атат президент. Сиздин баамыңызда ушул укуктук жагынан баа берсеңиз, коррупцияга күрөш, башкы прокуратура болобу, ички иштер министрлиги болобу, деги эле ушул коррупцияга каршы күрөш жүргүзө турган тармактар тарабынан, укук коргоо кызматтары тарабынан иш кандай жүрүүдө? Мындайда коррупцияга каршы күрөш сөзсүз болуш керек. Ал эң бир укук коргоо органдарынын эң бир алдыңкы максаты, алдыңкы койгон өздөрүнө койгон талабы болуш керек. Мамлекеттин жетекчиси тарабынан да. Бирок кандай жүргүзүп атабыз? Азыр бардыгы эле коррупцияга каршы күрөштү бир аз саясий жактагы күрөш деп атышпайбы? Ага толук себеп бар. Эмне дегенде жарандык коом дагы бүгүнкү күндө билимдүү, эл билимдүү, билим алып атат, баардыгы көрүп турат. Ошондуктан мен баягы айткан сөзүмдө 2010 жылы төңкөрүш болуп, мен ар дайым ушуну айта берем, анан мен бирөө ушуну айта берет депчи. Мындайда сабатсыз деген түшүнүктү мен айтып жүрүп түшүндүрө албай атам да. Бир иштеген малда дагы сабатсыздар болгон. Аскар Акаев иштеген малда да сабатсыздар болгон. Сөзсүз болот. Бирок сабатсыз дегендин бир пайызы бир деңгээлден ашпаш керек. Мына 2010 жылдан кийин келип, баягы кесипкөйлөр баардыгы жумуштан айдалып, биз баягы саясий тиги саясаттагы чоң орунда отургандарды айтканым жок. Министрлерди же болбосо ошо биринчи жерде кесипкөй адамдар баягы управлениянын же башкармалыктын башчылары болуп иштейт, алардын колунда иштейт. Ошолордун баардыгын сүрүп чыгарып, ордуна баягы өмүрүндө оюна келбеген, бирок тилек кылып, диплом сатып алып, сандыкка таштап койгондор келишти да. Келгенден кийин эми ошолор азыр коррупция менен күрөшүп атышат. Ошондуктан наразычылык көп жаралат. Коррупция менен күрөшүү, мына органдарын айтып кеттиңиз, аны бул орган күрөшүш керек же бул орган күрөшүш керек деп айткан туура эмес. Коррупция менен баардыгы күрөшүш керек.
Мамлекеттик институттардын баардыгы күрөшүш керек, мамлекеттик мекемелер өздөрү Бардығын күрөшүш керек. тиешеси болуш керек. Баардыгын тиешеси болот. Ал эмес, мына сиздердин да тиешеңиздер бар. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшкөндүн эң алдыңкы катарында ушу жазмакерлер, калемгерлер, басмачылар жүрөт да. Себеп дегенде силердин болгон маалыматыңыздардан кийин, силер жайылтылган маалыматтан кийин гана укук органдары койгонуп, бир нерсени тергеп атпайбы. Башка сөз, өздөрү таап терген иштерге мына наразычылыктар көп деп атканыбыздын дагы бир себеби ушул да. Коррупция менен күрөшөм деп туруп, саясий жүрүшкө айландырып бергени бул баягы кесипкөйлүктүн жоктугу. Ар бир саясатчыны коррупция менен жоопко тарткан ал сөзсүз айтат. Бул саясий өнөкөттө кетти деп. Ошон үчүн ал сөздү айттырбаш үчүн кылмышы барбы, ошол кылган кылмышы барбы, кесипкөй адам гана аны далилдеп, тергеп, мойнуна коюп айта алат. А бизде айтсам го туура кетип атат жумуш кетип атат, тиги болду, бул болду дейбиз. Бирок далилин же кандай кылып анын кылганын эч ким айта албайт. Себептен айтыш үчүн аны үчүн окуш керек, аны үчүн иштеш керек, аны үчүн тажрыйба алыш керек. Өмүрлүк өзүңүн жашоо тажрыйбаң болушун керек. Анан кечээ келип алып туруп коррупциянын кыысын билбей, коррупция менен күрөшөм деп отургандарга ким ынанат, ким макул болот? Ошондуктан ким ишенет? Ооба, аракет кылып атышат. Биздин өлкөнүн башчысы айтып атат, бул коррупция күрөшүнүн аркасында мен турам деп. Турат. Бирок кол астындагылар кандай күрөшүп атат? Ушул маселеде болуп атат да баардык иш. Маселе ушундай. Азыр сиз ушул айтып кеттиңиз, сабатсыздардын армиясы депчи. Анан кийин ушул учурдагы эми саясатка сөзсүз түрдө аралашпай кете албайбыз го. Учурдагы ушул өкмөттүн бир эмес эки министрдин кызматтан кетиши, анан кийин алардын баягы учурда ордуна киши келет келбейт деген дагы бир коомчулукта чоң сөзгө айланып ушинтип турушу, бул ушу сабатсыздардын армиясынын жыйынтыгы эмеспи? Ошондой десек болот, сөз болот. Себеп дегенде эми мисалы үчүн бир жаш бала чыгып мен иштейм, мен ушул тармакта алып кетем деп атса, демек ал ага чейин иштегендерин кантип иштегенин көргөн да. Көргөн. Ал дагы балким айласы жок деп айтып аткандыр. Эгер силерде башка жок дегенде мен башка кадрыңар жок болсо, мен кичине болсо да окуганмын. Мына теплица болсо да курдум, парник болсо да кылдым. Мен колуман ушул келди. Силердикине эмне келди колуңардан? жок дегенде ушуну жазап берейин. Балким жалпы чоң министрлик ошону жасай албагандыр маалында. Ошондуктан ал мен ойлойм айла жок чыкты депчи. Айла жок чыкты, айла жок кылды. Бул сиздин сөзүңүзгө мен кошулам. Сабатсыздык деген ушул. Ушунун баардыгын жаратат. Эгерде сабаттуу, тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү адамдар иштеп кетип атса, ким чыгып кыйкырылат, мен иштейин ушунун ордуна депчи. Демек ал жумушту көргөн эмес, жакшынакай жумушту көргөн эмес, мамлекет тарабынан аткарылып аткан өзүнүн ордуна коюп атат ошол жерге. Эгер бул иштегенди мен да иштей алам дегенди. Тиги жазган эмнеге менин колуман келбейт? Ооба. Дымак. Эми ушул сизге берели деген суроолорубузду баягы бердик окшойт. Эми башкы прокуратурага бир өткөндө да ушу маек сурасам, ушу сурага мындай үстүртөн жооп бердиңиз эле. Андан бери бир топ убакыт өттү. Учурдагы иш аракетине канааттанасызбы? Мурдагы баш прокурор катары азыр жасап жаткан баардык Мен мындай да, азыр мен чынын айтканда мына 2-3 министр кетти деп атасыз. Бул дагы жумуштун жыйынтыгы болбогондуктан кетип атышпайбы? Мен жалгыз гана прокуратура тармагын албайм, мен жалпы мамлекеттик институттар менин көз карашымда, менин кулпумду тола тургандай деңгээл эмес. Анын ичинде прокуратура дагы бар. Эми прокуратурага бираз аяр мамиле кылып, мындай кичине этияттап сүйлөгөнүн себеби иштеп кеткен тармак. Биринчиден мен ал жакта иштедим. Экинчиден мен билем, ал жерде кесипкөй иштейм деген адамдар көп. Эгерде бүгүн алардын бир жумушу кандайдыр бир себеп менен болбой атса, алар эртең бүгүн сөз улап кетишет. Эми мен ойлобойм, прокуратурага да сабатсыздардын армиясы бир 50%дан ашып калды депчи. Бир 40% болушу мүмкүн. Анан кийин
иштеш үчүн мына прокуратура элге жагып, коомго жагып, же мындай кадыресе ишти толук кандуу алып кетиш үчүн аларга бир аз баягы өздүк полномочияларын жок кылып койду да мамлекет. Мамлекет келип эле баягы дагы айтайын ушу 2010 келип ким жаман прокуратура жаман деп анда кыркыш керек экен аны. Андан келип ким жаман, президент жаман, президенттин укугун кыркыш керек. Анан ким жаман, тиги жаман, бунун укугун кыркыш керек болуп тажрыйба ушундай системаны ушундай иштебей турган бир адамдын колуна түшө турган системаны түзүп алышып, эми азыр бүт институттары чолок болуп, баягы кыйын болуп атат да жумушун жүргүзүшү. Азыр мисалы үчүн прокуратуранын укуктарын кеңейтейин десең, аны үчүн конституцияга өзгөртүү киргизиш керек. Милициянын укугун кеңейтейин десең, мыйзам кабыл алыш керек. Ушундай башаламандыкты акыркы мына 2010 жылдан 2017 жылга чейин жараттык. Өзүбүз түзүп алдык. Өзүбүз түздүк. Айрыкча баягы бийликкор, бийликти талашып келгендер түзүп алышты, өздөрүн жактайбыз деп. Мамлекетти ойлогон адам жок калмалда. Эми азыр ошонун жыйынтыгы менен чыга албай, лайга тыгылып кетип атабыз. Үмүт бар, чыгып кетет. Ошондуктан прокуратура десең, азыр да действительно бир аз мындай позициясы жоктой да. Айрыкча мына кылмыш саясатында биздин прокуратуранын эми бийлиги деген бул кылмыш саясаты гана эмес, жашоо турмушка чейин баягы мыйзамдардын көзөмөлү. Мыйзам турган жерде прокуратура көзөмөлдөш керек, караш керек. Аны жакшыраак болууга каалайт элем мен дагы. Эми эркин микрофон ушул биздин жаңы ачкан автордук каналыбызга маалыматтык колдоо агенттиги деп койдук. Эми таппай калгандар Мамыркулова Каныша Асанбековна десе дагы болот. Ушул биздин жаңы ачкан каналыбыздын алгачкы конокторунун бири катары эмне айтасыз? Мен көп сөз айткым келет бул жакта. Мен ар бир ачылган мекемени, же болбосо ар бир ачылган ишкананы мен сөзсүз ошону ачкан инсандарга байланыштуу айтам. Себеп дегенде мен сиз жөнүндө айткым келет. Кечирип коесуз, уялбай угуп турсаңыз да болот. Көп деле мактабайм сизди. Бирок көп мактоого татыпсыз. Мен сизди ар дайым айтам, эл кызы Канышай Мамыркулова деп. Могул сиздин жаңы ишканаңыздын дагы бирөө турасы чындыгында сиз айткандай маалымат колдоо агенттиги болбой эле мен үчүн мисалы үчүн Мамыркулова Каныша Асанбековна. Бул бир. Экинчиден мына сиз жүргөн жер чоң бөлмө болобу, кичи бөлмө болобу, мен буга чейин дагы болдум эле тиги Говори ТВ'мызда. Ал жерде аябай жакшы жаккан, мындай иш бөлмөнүн аурасы болуш керек, аура таза. Кирип келгенде эле айттым, бул чоң сарайды ким салган деп, эми ал жагын мен сурабадым, сурабай туруп ушу чоң сарай, ак сарай бул жерде бүт мамлекеттин чындыгы, мамлекеттин жакшылыгы айтыла турган жер, мамлекетти сындай турган жер. Жалпысынан келип туруп баардыгын кошуп келгенде мамлекеттин келечеги үчүн жакшы сөздөр айтыла турган жер болсун. Ар дайым жакшылык болсун. Сизге жеке ден соолук, эч качан оорубаңыз. Ар дайым кыргыз эли үчүн, андан барып өзүңүз үчүн, андан барып татнага кызыңыз үчүн жашаңыз, оорубаңыз. Ийгилик жалпы жамаатыңызга. Рахмат, сизге дагы ушул убактыңызды бөлүп атайы биздин өтүнүшүбүз жок дебей келип бергениңизге, биздин студиябыз ар дайым сизге ачык. Ушул укуктук жагдайдагы ушул көп маселелерди сиздер менен чогуу көтөрөбүз деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн студиябыздын алгачкы конокторунун бири болуп мурдагы баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев агайыбыз келди. Сизге дагы бир жолу рахмат. Сизге рахмат, чоң рахмат. Жакшылык болсун.